Президент өкмөттүн аппарат жетекчиси Нурханбек Момуналиевди кызматтан алды. Анын отставкага кетишине эл аралык маанидеги эки негизги документте кетирилген мүчүлүштүктөр себеп болду. Жаңы жылдын алдында Евразиялык экономикалык биримдиктин Бажы кодексинин күчүнө кирүү мөөнөтүн аныктоо боюнча документтен бир катар каталар табылып, аны парламент кезексиз жыйынга чогулуп оңдоого туура келген. Эгер ал мыйзам ошол бойдон кабыл алынып калганда, Кыргызстандын аброюна катуу шек келмек. Өкмөт мүчөлөрүнүн кезектеги кемчилиги Орусия менен дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү ачуу боюнча келишимди ратификациялоо маселеси талкууланып жаткан учурда ачыкталган. Ошол мыйзам долбоору боюнча эки мамлекет аралык келишим боюнча эки жерге ошо миграционный службалар ачылуу боюнча келишимге кол коюлган, бирок ал жерде мүчүлүштүктөр көп аткалып, президент тарабынан ошол кайра кайтарылып келди да. Анын негизинен эми бул эң негизгиси ошол эл аралык деңгээлде биздин ушул аброюбузга шек келип атат деген биринчи маселе. Экинчи маселебиз ошол жоопкерчиликтүү биздин кызматкерлер, чиновниктер өзүнүн кызматын туура эмес алып барып атканынын белгиси да. Эл аралык маанидеги документтер ката, чала даярдалып келгендиктен парламенттин тармактык комитети буга жооптуу болгон юстиция министри Уран Ахметов менен миграция кызматынын жетекчиси Медетбек Айдаралиевди кызматтан алуу боюнча өкмөткө сунуш жиберген. Азырынча бул маселе ачык бойдон калууда. Мыйзам долбоорлору чийки жазылганына байланыштуу. Кечээ күнү премьер-министр өкмөттүн аппаратынын эки бөлүм башчысын жумуштан айдады. Эл аралык келишимдер боюнча көпчүлүгү бизде чындыгында сапатсыз келип атат. Себеби сапатсыз келип, ошо акылдашылбай келип атат. Ал эми ошол мыйзам долбоору акылдашууга өкмөт мүчөлөрүгө барганда өкмөт мүчөлөрү ошону дыкат окуп чыкпастан, өзүнүн ой пикирин туура бербестен, ошонун натыйжасында бизде айрыкча мына мыйзам долбоорлору, келишимдер кайрадан оңдоого туура келип атат. Бирок ошол эле мезгилде биз өкмөтүбүздө жаңы курамына көпчүлүгүн эсип калып, биз эки жолу даже дем алыш күндөрү болсо дагы келип, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгын өткөрүп берип аттык. Албетте бул туура эмес. Мындан тышкары кечээ премьер-министр 4 министрге жана 3 агенттиктин директоруна катуу сөгүш жарыялап, 4 статус катчыга эскертүү берди. Мындай окуялар аткаминерлер коюлган милдетти аткара албай жатканынан кабар берүүдө. Парламенттин отурумунда да акыркы убакта айрым министрлердин дарегине көп сын айтылып, отставкасы талап кылынган учурлар көп катталып жатат. Алардын арасында пособие боюнча сынга кабылган социалдык өнүктүрүү министри жана тартип сактоо органдарына реформа жасай албай жатат деген ички иштер министри да бар. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС.